Жума марек болсын, барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү пятница. Саат 10. Линияга 9-да чыкканмын. Биринчи заказды кылганмын. Бир заказ. Как раз эмеге НСК страхование бар го, ошонун сотруднигин алып келип таштадым. Ошону таштагандан бери заказ жок. 49-дан 38 өткөндө келип таштаганмын. Азыр саат 10 болуп атат. 20 мүнөт темир заказ жок. Эконом жандырдым 15 мүнөт мурун. Тоже заказ жок вообще. Билбейм неге заказ жок, неге бербей атат, тоже очень хороший вопрос деп коет го. Эмне себеп менен деп болуп атат экен. Вроде как коэффициент жанып турат, спрос бар да эле, но заказ жок. Заказ жок, бербей атат иштекени. Ушундай болуп турабы, анча-мынча или чо? Не менен связан болушу мүмкүн. Предупреждение эч кандай жок, профиль менен жакшы эле бар дабы. Пятница кыйнап койду го, эртең менен уже эле. Заказдар что-то слабый болот бүгүн, аябай элечи. Азыр KICB банк алып келдим 115 сомго. Анан кийин ошого келсем, долгий поездка кылып берип койду. Аламединский район дейт. 25 километр, 45 мүнөт көрсөтөт. Что за жер, пока неизвестно, но картадан карасам шийиттен кыйла бар экен. Кандай жер экен, азыр барганда көрөбүз. Ал жактан кантип кайтабыз, эмне болот? Короче, бул деген жер эме экен да, Арашандан дальше, но Койташ тякпак дейт. Бул жактан обратно мен кантип келем? Отменить. Блин, албай эле коюптум, жана эле пропустить турулу эле. Аламединский районунда алып атпаймынбы? Азыр шашпай карасаң Койташ дейт го. Өттүн биринчи Арашан деген жер бар. Ошол жактан дальше бар экен. Ал жак менен ошо үргөн жер, ал жактан даже обратно келе албайм дагы да. Ошо жактан алып салдым. Ладно, эми күтөбүз. Айланып келип центрге келип калдык полшутка. Жанагы заказ ат менен кылгандан кийин могу заказ түшкөн. 9 мүнөт 136. Плюс бир приоритет. Пока что бербей жатат. Күтөбүз. Күндүн погодасы 36 градус көрсөтөт. Мен болсо 26 мүнөттө наличкага 412 сомго алып келген кезим. Так. Жолдон келатканда 2 заказ эме болду. Долгий поездка менен берди. Албай койдум өкөн тең. Бирөөсү Дордой жака, бирөөсү Жал жака. Өкөн тең албай койдум. Пока что берилек. Акчабы? Акча. 2400 болуп тур, 2,5 миң. Плюс 60 дейт. Кеттик. Погода бүгүн жакшы, кайнайт, 37 градус сыртта дейт. Саат 6 болуп калды. Мен болсо Новопавловкада жүрөм. Азыр могу Ред Петролиум бар экен, ал жерде 2 мүнөттүк жерде. Ошол жака газ толтургандан кийин баратам. Ошону толтуруп туруп, анан дальше жумушту улантабыз. Канча сом иштеп койдуң 6га чейин деген суроо мыслыга келип калдыбы? Ал суроого ответ деньги 4743 сом. Өзүм машинам болсо беле нормально иштеп кот экенмин деген эме мыслдар пайда болуп атабы? Ооба. Мына ушул 4743 сомду канча пробег иштедим эми так, 136 пробег. 9 саат сменада 136 пробег менен. А так машина өзүмдүкү болсо, конечно, эме болот экен. Мисалы үчүн машина бирөө өзүмдүкү болгондо ушул сумманы иштетип кетсең керек эле туурабы, мисалы үчүн. Жетет депчи. Ошондо 9 саатта ушунча сом тапсаң болот экен да. Ошондой машина алганы возможно болгондо алат элең да. А бирок кимде ошондой возможно жок болсо, саатына 100 сом ишип жүрөрсүң да.
ладно, газ көтөрүп улантайын эми. Газы болсо экен эми билем, өткөндө ушинтип байланып тегеренип издеп келген кезде газ жок болуп калат экен. Бирок биякта башка газдар эле бар экен мисылча. Но Red Petroleum'dan куюш керек да, себеп дегенде бонусный программасы бар экен. Плюс газды качественный деп айтат. Көп эле. Эжекелер. Газ каяқта екен бұл? Жақта бар екен, жақсы газ. Газ моңдай жерде екен. Ошентип машинаны дагы мойка кылып чыктым. Эми азыр барып тапшырып туруп. Так, канча сом иштедиң деген вопроско 5331 сом. Бербейт го тим эле. Кысылыш кетти. Так, 5331. Короче говоря, мындай айтканда. Канча заказ дейт? 24 заказ кылыптым. 24 заказ 5331 сом. Жакшы эми. Мойкадагы базанын астында.